үнемдөө максатында гидрогелди колдонгонду чечкенбиз. Азыркы учурда гидрогел дүйнөлүк дыйкандарда колдонулуп жатат. Кыргызстанга да келип. Айдай Асанова Түгөл Улусбек атындагы мектептин 9 классында окуйт. Экологияга кам көрүүнү колго алган окуучулар менен биргеликте өздөрүн акваклуб деп аташып, жаратылышка кам көрүү үчүн лабораториялык изилдөөлөрдүн жыйынтыгы менен сууну үнөмдөө максатында тамчылатып сугаруу жана гидрогелди иш жүзүндө колдонууга үчкөн. Эгерде биз өсүмдүктөрдү, үйдөгү гүлдөрдү же болбосо ошолорду уруктандырабыз деп чечсек, анда гидрогелди монтип алып лабораториялык иш жүргүзгөндө биз буга чейин гидрогел эмне экенин, жалпы гидрогел жөнүндө түшүнүүбүз жок болчу. Бирок ошондой карап отурсак, изилдеп отурсак, биз гидрогелди алдык сууну сарамжалдуу колдонуу үчүн. Анан гидрогел жөнүндө изилдей баштадык. Изилдей баштаганда ал ушундай бир 5 жылдык касиети кармап турган сууну үнөмдөө жөнүндө экен. Анан биз жалпы өсүмдүктөрдү отургузганды, бак-дарактарды, көчөттөрдү тиккенде дайыма гидрогелди колдонуп, анан ошондой тиге баштадык. Жаратылышка кам көрүүдөн башка сарамжал Students деп аталган. Тактап айтсак, тамактар жөнүндө сарамжалдуулук, бул туура тамактануу, ошону менен катар жанагы майлуу тамактар. Бизде азыр деген Кытайдын тамактарын, зыянсыз тамактар аябай көп болуп атпайбы? Ошолор көп сатылып жатат. Бирок биз ушу биздин мектепке балдардын баары туура тамактансын, туура тамак жесин, пайдалуу тамактар менен ошол тамактансын деп атайын буфетибизди Сарамжал Students деп атап, ошону менен катар атайын өзүбүз колдон жасап, натуралдык эко продукттарды алып, ошентип тамактарды жасап буфетке коюудабыз. Окуучулар менен мугалимдер биргелешип гидрогелди колдонуу ыкмаларын, жыйынтыгы кандай болоорун изилдеп, долбоор аркылуу гидрогел жана 275 бактын көчөттөрүн алдырып, мектеп алдында практикалык байкоо үчүн көчөт отургузушту. Быйылкы чечимибиз болсо тамчылатып сугаруу жана гидрогелди колдонуу. Мындайча айтканда сууну экономдоо болчу да, негизги максатыбыз. Мындан математикалык көндүмдөрдү дагы жогорулатуу, эсептөөлөрдү жүргүзүү. Булердин окуучулар өз колу менен эсептеп, өз колдору менен иштегенге аябай жакшы экен да. Мисалы үчүн булерден эмгекке тарбиялоо да кетет. Балдар өздөрү жасап көрүп атышат, эсептеп көрүп атышат, канча шланга кетип атат, канча метрге кетип атат, бир күндө бак канча суу ичип атат, жумасына канча ичип атат деп. Бул 9 класстарда эмес, 10 жаш когортасында дагы быйылкыларда айтсак, булактарды ушул 2 айылдагы, Отту Казан кылган айылдагы булактарды изилдешти. Аталган мектепте математикадан сабак берген Медина Молдалиева башында турган окуучулар тобу сууну үнөмдүү пайдалануу максатында тамчылатып сугаруу ыкмасын иштеп чыгып, азыркы тапта суунун келүүсүн күтүп жаткан учур. Бир эле предмет математиканы эле алып койбостон, башка предметтерди, ошол жаратылыш, физика, биология деген предметтерди айкалыштырдык. Аны биз ошол тамчылатып сугарууну колдонууда канча суу кетет, канча деңгээлде, канчалык узундуктагы суу түтүктөрү кетет, ошондо математика болсо, мисалы үчүн суу кандай деңгээлде түшүп берет, суу жетип береби дегени, мисалы үчүн физика болсо, жана жаратылышты коргоо, кайсы бакка канча сууну тамчылатканда ачыш керек дегендин баарын билиши керек да окуучуларчы. Ошо кайсы бакка канчалык деңгээлде сууну тамчылатууну ачыш керек дегенди ошол биз бир нече предметтерди айкалыштырып, ошо акваклубдун ичине бириктирдик. Анан бул иримден окуучулар ошо экологиялык маданиятка үйрөнүштү да. Жаратылыштын байлыгын сарамжалдуу пайдалануу максатын көздөгөн мындай аракеттин аркасында окуучуларды практика менен айкалыштырып, билим алууга, жаратылышты сүйүүгө жана эмгекчиликке үндөйт.